Keyinki söz депутат Рыспаев Кожобек Жайчыбековичте. Рахмат, Дастамбек Арчыбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Алмазбек Акунжанович. Былтыр күзүндө Суусамырда эгиндерди кар басып, көпчүлүк кайрылуу болду эле. Бүгүнкү күнгө чейин эч жардам жок. Ошону көзөмөлгө алып бир жообун бердитип койсоңуз өкмөттөн. Солярка менен беребиз, анан компенсация кылып беребиз, бирок жолун таппай атабыз деди эле. Ошо ойдон унутуп калды да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, урматтуу Алмазбек Акунжанович, өкмөткө тапшырма берсеңиз, мына коронавирус чыккандан бери Үрүмчүдө биздин кыргыз студенттер, кыздар, балдар, ата-энелер чыгып айтты эле, келе албай кармалып калышты. Алган билеттерин артка тапшырышып, бүгүнкү күндө келе албай атышат. Ошолорду алып келип, аларды контрольный эмеден өткөзүп, текшерүүдөн өткөзүп, аларды алып келиш керек. Анткени себеби алар Үрүмчүдө жүрүшөт. Ошо маселени ата-энелер чыгып, кайрылды эле, ошону да карап койсоңуздар. Андан тышкары, мына мен көп эле жолу көтөрүп келдим, Жайыл районунда Сосновкада 41 миллионго мектеп салынат деп каралып, 6,5 миллиону берилип, котлованы казылып бүтпөй, бүгүнкү күндө ал да висячий болуп калды да. Ошону бир контролго алып койсоңуздар. Андан кийин комитетте да көп жолу кайрылып карап атабыз. ГКПНде лицензияны берүү боюнча, же узартуу боюнча, отчеттоолорун алуу боюнча комиссия без конца кворум жок деп биздин предпринимательдерди, инвесторлорду кыйнаган учур аябай көп көрүнүп атат. Эгерде кворум болбосо андай комиссиянын бүгүнкү күндө кереги барбы? Экономика салакасын тийгизген комиссиянын бүгүнкү күндө кереги барбы деген суроо талап болуп атат. Муну да карап, андай комиссиянын кереги жок болсо, бөлөкчө комиссия түзүңүздөр деп тапшырма берсеңиздер. Андан тышкары, урматтуу Алмазбек Акунжанович, мына биз жакында эле комитетте чоң компанияларды Тоо-Кен тармагы боюнча Кичи Чаарат, Зав Чаарат, Эти Бакыр, Терексай, Бозумчак деген компанияларды карап чыктык. Булардын ишин карап, алар көптөгөн акчаларды соцразвитияга берип жаткан экен да, бирок ошолордун эффективдүү колдонуусун өкмөт караса. Же бир жөн эле баягы жол салдык, анан муну светке жок кылдык, буга жок кылдык дебей, ушуну эффективдүү колдонгон бир жобосун алып чыкса, тапшырма берилсе. Себеби дегенде чоң акчалар, миллиондогон акчалар которулган экен, бүгүнкү күндө ал акчалар кумга сиңгендей кетпеш керек. Аерге бир завод салыш керек, аерге бир элге керектүү нерселер, кача акча түшө турган бир жакшы бир, кача бир швейный цехтер салына турган бир тапшырмаларды айыл өкмөттөрүнө, ошол жердеги жергиликтүү өкүлдөргө тапшырма берсе, бул жакшы болот эле. Андан дагы үчүнчү маселе, рекультивация фондко да көп акчалар которулат экен. Бул акча которулган бойдон банкта оборотко жүрбөй, жөн эле тура берет экен. Бул акчаны биз экономика жагын айтып атабыз. Жардам болсун мамлекетке деп, ошо жагын дагы жакшылап